Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин радиациялык, химиялык, биологиялык коргонуу кызматынын биологиялык коопсуздук боюнча атайын машыгуусу өткөрүлүүдө. Бул машыгууга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ошондой эле айыл чарба министрлигинин тиешелүү кызматтары, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин РХБ коргоо кызмат башчылары катышууда. Машыгуу 2024-жылдын 26-27 март күндөрү Ош шаарындагы Теке ок атуу талаасында өткөрүлүп, машыгууга Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысынын орун басары жана башка ведомстволордун өкүлдөрү көз салышты. Аталган машыгууда Коргоо министрлигинин РХБ коргоо кызматы башка министрликтердин кызматтары менен биргеликте жер титирөөнүн жыйынтыгында жайылып кетүү коркунучу жаралган Сибир жарасы ылаңынын жана холера оорусунун очогун залалсыздандырууну практика жүзүндө көрсөтүштү. Бул машыгууга биз көбүнчө биздеги Сибир язмыга карата эметип атабыз. Сибир язмы боюнча кандайдыр бир чрезвычайный ситуация болуп калса, кандай биз ошого чара көрөбүз, кандай күч каражат тартабыз дегендей максат. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн РХБК бөлүктөрүндө турган РХБК жабдуулар менен тааныштырам. Биринчи жерде бул РХБК коргонуу жабдуулары, кийинкиси РХБ аныктоо жабдуулары жана ошондой эле РХБны тазалоо жабдыктары менен тааныштырам. Бардыгыңыздарга маалым болгондой, мына ковид маалында ушул специалисттердин керек экени бардыгыбызга белгилүү болуп чыкты. Машыгууга катышкан өздүн курамга ыраазычылык билдирип кетебиз. Мындан кийинки иштериңизде дагы албан ийгиликтер болсун, үй бүлөңүздөрдө мамлекетибизде тынчтык, аманчылык болсун. Машыгуу ийгиликтүү өтүп, жыйынтыгында бул иш-чарада өздөрүнүн кесипкөйлүгүн көрсөткөн кызматкерлерге Коргоо министрлигинин сыйлоо баракчалары жана баалуу белектер тапшырылды.